Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү. Бүгүн дене тарбия багытындагы студенттерге арналган сабагыбыз тарталып жатат. Бүгүнкү өтө турган кептик тема аркан тартышынын эрежелери, грамматикалык тема келер чак. Ошондой эле таблицада келер чактын схемасы берилди. Кандай жазалат? Биринчи, экинчи, үчүнчү жакта кантип уюшулалы берилет. Келер чактын суроосу эмне болот, эмне кылат деген суроолорго жооп берип, ушул таблицаны колдонсоңуздар болот. Ал эми ошол эле таблицаны колдонуп, келер чактын мүчөсүн сүйлөмдүн көпчектин ордуна коесуздар. Ал эми үлгүдө турат, 9 коргол боюнча турнир болот. Эмне болот? Турнир болот. Аркан тартышынын эрежелери текстинде сөздөр менен таанышкыла. Бу жерде орусча, анан кыргызча сөздүк жазылган. Мисалы, жабдылган, миздүү, өзгөрүлбөшү керек, аныкталган, күрмөлөр, жазалма. Ошондой эле тексттеги сөздөрдүн синонимдери берилген. Жабдылган, камсыздалган, миздүү, учтуу, аныкталган, такталган. Экинчи тапшырмабыз текстте төмөнкү сөздөрдүн сөз айкаштарынын маанисин түшүндүрүп бергиле. Материалдык, жан дүйнө байлыгы, эрежени бузуу, спорттук өндүрүүчүлөр. Мында болсо Юдакиндин орусча, кыргызча түшүндүрмө сөздүгүн колдонуп, алардын маанисин тапсаңыздар болот. Үчүнчү тапшырмабыз текстти окугула дейт. Демек, азыр чогуу текстти окуйлу. Аркан тартышуунун эрежелери. Аркан тартышуу бул күч мелдештин түрү, эки тайпанын атаандаштыгы менен аткарылат. Аркан тартыш дүйнөдө көп элдердин улуттук оюну болуп эсептелип, аны элтик салтанаттуу майрамдарда өткөрүшөт. Оюнчуларга аркан тартышуу атаандашууда жогорку деңгээлдеги күч чыдамдуулук, жарылуу күч, ошондой эле психологиялык жактан туруктуулукка ээ болушу керек. Материалдык жана жан дүйнө байлыгы бийиктикте болуусу шарт. Мелдеште ар бир тайпадан 8ден катышуучу катышат. Оюнчулардын тапшырмасы аныкталган аралыкта аркан тартышуу же командадагы атаандаштарды күчтөп эрежени бузуу түзөт. Жеңүү үчүн эки жолу арканды өз тарабына тартуу керек. Спорттук мелдештердин катышуучулары спорттук кийим менен жабдылган. Ал шортадан, спорт көйнөктөрдөн жана күрмөлөрдөн, байпактан жана бут кийимден турат. Тараза тартылганда бут кийим жок тартылат. Эркектер жана аялдар шорта, майка менен таразага түшөт. Мелдештин бут кийимдери жазалма жол менен бекитилбеши керек. Бут кийимде байпакта металл бөлүктөрү болбош керек. Оюнда бут кийимдин таманына 6,5 миллимден калың така бекиткенге болбойт. Миздүү, учтуу такасы бар бут кийим кийгенге болбойт. Бут кийим мелдештеги залда колдонулат. Спорттук өндүрүүчүлөр менен таанылышы керек. Анын таманы өзгөрүлбөшү керек. Таманы резинадан же ушул сыяктуу материалдан жасалыш керек. Техникалык тартиби боюнча тартыла турган аркан 33,5 метрден кем болбошу керек. Аркандын жоондугу 10 сантиметр же 12,5 сантиметр болушу керек. Оюндун шарты боюнча арканды чийинден чыгара тартыш керек. Тексттен кийинки тапшырмага көңүл буралы. Биринчи, аркан тартыш кандай оюн? Аркандын жоондугу канча сантиметр болуш керек? Оюндун эрежелерин айтып бергиле. Ар бир абзацка суроо бергиле. Тексттин мазмунун айтып бергиле. Мынакей ушул тексттен кийинки тапшырмаларды баарыңыздар аткарыңыздар. Ушул комментарийге аткарып жазсаңыздар болот. Ал эми көнүгүү, экинчи көнүгүү. Диалог берилген, диалог орус тилинде берилген. Демек, сиздер орус тилди кыргыз тилине которуп, аягында бош орундукта ошол диалогту орусча улап кыргызчага которосуздар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.